Урматтуу тууганым, Кадыр түн бул улуу түн. 1000 айдан артык түн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана сахабалары Кадыр түндү көп ибадаттар менен өткөзүшөт эле. Урматтуу тууганым, Кадыр түндү дуа менен, зикир менен, Куран окуу менен өткөзүү керек. Өзүңүздү Алла үчүн арнап, Кадыр түндө уктабастан түнү ибадат менен алек болуу керек. Бизде кээ бир адамдар бар, Кадыр түндү отуруш менен өткөрөт. Кадыр түндү эптеп Кадыр түн тосуп, кечке бош сөздөр менен, телефон чукулоо менен, ушундай нерсе менен өткөзөт. Жок, урматтуу тууганым, Кадыр түндү ибадат менен өткөзүш керек, намаз менен өткөзүш керек, дуа менен өткөзүш керек.